Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан мектеп окуучуларынын билим таймашы аттуу телетаймашы. Студияда Зыягүл Камалова. Бүгүнкү көрсөтүүгө Араван районундагы Мухаммад Саид атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын алдыңкы окуган мыкты окуучулары келип, өз ара күч сынашкан турушат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерди ошол окуучулар менен тааныштырып өтөйүн. Кадыржанова Мумтоз Бегим. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Кадыржанова Мумтоз Бегим. Араван районундагы Мухаммад Саид номер 2 мектеп гимназиясынын 9 класс окуучусумун. Бул жерге мен өз билимимди сынап көрүү үчүн келдим. Атаңдаштарыма ийгилик каалайм. Рахмат. Мусаев Байболот. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мусаев Байболот. Араван районуна караштуу Дөбө-Коргон айыл аймагындагы Мухаммад Саид атындагы номер 2 мектеп гимназиясынан келдим. Бул жерге келүүмдүн максаты өз билимимди өнүктүрүү. Кийинки окуучубуз Валиханова Жасмина. Досторума ийгилик каалайм. Рахмат. Абдылбекова Нуркыз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Абдылбекова Нуркыз, 9 класс окуучусумун. Алимжанов Бехрузбек. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Алимжанов Бехрузбек. Мен Араван районундагы Мухаммад Саид атындагы номер 2 мектеп гимназиясынан келдим. Досторума ийгилик каалайм. Рахмат. Хабибуллаева Гулирухсор. Саламатсыздарбы? Мен Араван районундагы Мухаммад Саид атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын 9 класс окуучусумун. Рахмат. Анда бүгүнкү көрсөтүүгө келип катыша турган ар бир окуучуга ийгиликтерди каалайбыз. Назарыңыздарда биринчи тур. Биринчи турда окуучуларыбыз предметтик суроолорго тесттик вариантта жооп беришет. Анда оюнду Мумтоз Бегим баштап берсин. Суроо: астрономия. Польшалык кайсы улуу окумуштуу жердин кыймылсыздыгы жөнүндөгү диний ой пикирлерди четке какты? Жооптору: биринчиси Николай Коперник, экинчиси Эммануэл Кант, үчүнчүсү Шарль Кулон, төртүнчүсү Майкл Фарадей. Жооп. Ким экен окумуштун аты? Кайтарып бересиз варианттарды? Биринчиси Николай Коперник, Эммануэл Кант, Шарль Кулон, төртүнчүсү Майкл Фарадей. Николай Коперник. Николай Коперник жердин кыймылсыздыгы жөнүндөгү диний ой пикирлерди четке каккан. Мумтоз Бегимдин жообу туура. Андан кийинки суроо Байболотко: кыргыз тили. Кыргыз тилиндеги муундардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Жооптору: биринчиси ачык, жабык, туюк, экинчиси ачык, эркин, үчүнчүсү үндүүсүз, төртүнчүсү үнсүзсүз. Ачык, жабык. Кыргыз тилиндеги муундардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Биринчиси ачык, жабык, туюк, экинчиси ачык, эркин, үчүнчүсү үндүүсүз, төртүнчүсү үнсүзсүз. Ачык, жабык, туюк. Ачык, жабык, туюк. Бул туура жооп. Жасмина улантат: дүйнөлүк тарых. Улуу Карл бул ким? Жооптору: биринчиси германдык уруу башчысы, экинчиси биринчи Франк императору, үчүнчүсү Рим папасы, төртүнчүсү биринчи Франк королу. Жооп. Ким экен? Үчүнчү улуу Франк. Жооптор кайда? Үчүнчүсү Рим папасы дейт. Ошолбу? Германдык уруу башчысы, экинчиси биринчи Франк императору, төртүнчүсү Рим папасы, үчүнчүсү Рим папасы, төртүнчүсү биринчи Франк королу. Кайсыл жооп экен? Рим папасы. Биринчи Франк императору бул улуу Карл деп айтылат. Жасмина, жообуң туура эмес. Кийинки суроо физика. Нуркыз: физика боюнча Нобель сыйлыгын эң биринчи ким алган? Жооптору: биринчиси Вильгельм Конрад Рентген, экинчиси Фаренгейт, үчүнчүсү Ньютон, төртүнчүсү Фарадей. Ньютон. Ким? Нертген. Нертген деген бул жерде такыр жок. Жооп жок. Жооп жок. Нуркыз: биринчи варианты болчу Вильгельм Конрад Рентген.
мен айтқан адамдын ысмын туура эмес атагандыгың үчүн жооп туура эмес болуп калды. Бехрузбек, анатомия. Төмөнкү функцияларды кайсы тамак сиңирүүчү бездер аткарат? Канды зыяндуу заттардан тазалайт, бузулган гемоглобинди бөлүп чыгарат, ичегиде жегиштүү чөйрөнү түзөт. Жооптор: биринчиси боор, экинчиси уйку бези, үчүнчүсү шилекей бези, төртүнчүсү бөйрөк үстүндөгү без. Так, биринчи боор. Боор гемоглобинди бөлүп чыгарат экен, ичегиде жегиштүү чөйрөнү түзөт экен, тамак сиңирүүчү бездерди аткарат экен. Жооң туура, Бехрузбек. Бул боор, адамдын боору. Гулироксор, информатика. Силер өчүрүп жиберген файлдар кайсы жерден орун алат? Жооптор: биринчиси архивден, экинчиси корзинадан, үчүнчүсү монитордон, төртүнчүсү процессордон. Экинчиси корзинадан. Корзинадан орун алат. Жооң туура, Гулироксор. Кезек кайрада Мумтоз бегимде. Кыргыз адабияты. Биринчи жолу тилмеч болгонумда 5 жашта элем. Ал кызматым үчүн 1 жилик эттин ээси да болгом. Бул кимдин эскерүүсүнөн? Жооптор: биринчиси Турусбековдуку, экинчиси Осмоновдуку, үчүнчүсү Айтматовдуку, төртүнчүсү Бейшеналиевдики. Варианттарды кайтарып коесузбу? Биринчиси Турусбеков, экинчиси Осмонов, үчүнчүсү Айтматов, төртүнчүсү Бейшеналиев. Айтматов. Бул Айтматовдун эскерүүлөрүнө. Жооң туура. Байболот, география. Түндүк Муз океанындагы деңизди тапкыла. Жооптор: биринчиси Ак деңиз, экинчиси Кызыл деңиз, үчүнчүсү Балтика деңизи, төртүнчүсү Охот деңизи. Ушул мен төмөндө атаган 4 деңиздин кайсынысы Түндүк Муз океанынан орун алган дейт? Балтика деңизи. Түндүк Муз океанда деңиз тапкыла дейт. Ошондо кайсы деңиз экен, Байболот? Балтика. Ак деңиз. Жооң туура эмес. Жасмина. Адам жана коом. Эл аралык гуманитардык укук боюнча эмне кылууга тыюу салынат? Жооптору: биринчиси өлтүрүүгө, экинчиси жардырууга, үчүнчүсү кыйноого, төртүнчүсү өрттөөгө. Өлтүрүүгө. Элдик гуманитардык. Эл аралык гуманитардык укук боюнча эмне кылууга тыюу салынат дейт? Эл аралык. Биринчиси өлтүрүүгө, экинчиси жардырууга, үчүнчүсү кыйноого, төртүнчүсү өрттөөгө. Кыйноого. Кыйноого. Албетте кыйноого, туткундагы адамды кыйноого тыюу салат экен, ушул эл аралык гуманитардык укук. Жасминанын жообу туура. Нуркыз, кайсы планетаны кызыл планета деп аташат? Жооптору: биринчиси Марс, экинчиси Уран, үчүнчүсү Нептун, төртүнчүсү Меркурий. Кайталап коесузбу жооптор? Кайсы планетаны кызыл планета деп аташат? Жооптору: биринчиси Марс, экинчиси Уран, үчүнчүсү Нептун, төртүнчүсү Меркурий. Марс. Марс бул кызыл планета деп айтат экен, Марсты кызыл планета деп аташат экен. Жооң туура. Бехрузбек, биология. Кара буудай кантип чаңдашат? Жооптор: биринчиси курт кумурскалар аркылуу, экинчиси шамал аркылуу, үчүнчүсү чаңдашпайт, төртүнчүсү өзү менен өзү чаңдашат. Туура жооп экинчи вариант. Шамал болгон. Шамал аркылуу чаңдашат экен. Жооң туура, Бехрузбек. Кыргызстан тарыхы, Гулироксор. Бурана тарыхый комплекси кайсы өрөөндө жайгашкан? Жооптору: биринчиси Ошто, экинчиси Чүйдө, үчүнчүсү Нарында, төртүнчүсү Ысык көлдө. Жоопторду кайтарып коесузбу? Биринчиси Ошто, экинчиси Чүйдө, үчүнчүсү Нарында, төртүнчүсү Ысык көлдө. Үчүнчүсү Нарында. Бурана тарыхый комплекси Нарында эмес, Чүйдө орун алган, Гулироксор. Жооң туура эмес болуп калды. Анда кезек кайрадан Мумтоз бегимде. Мумтоз бегим. Зоология.
Приматтар түркүмүндөгү жаныбарлар кандай чөйрөдө жашашат? Жооптору: биринчиси чөлдө, экинчиси ачык жерлерде, үчүнчүсү дарактарда, төртүнчүсү деңизде. Дарактарда. Приматтар түркүмүндөгү жаныбарлар кайсылар? Куштар. Негизи дарактарда жашайт деп туура жоопту бердиң. Приматтар бул маймылдарды айтабыз, көбүнчө. Анда улантат Байболот, астрономия. Биздин заманга чейинки Александриялык астроном Созитен иштеп чыккан календардын аталышы. Жооптору: биринчиси Григориан, экинчиси Юлиан Григориан, үчүнчүсү Юлиан, төртүнчүсү Юлий Цезарь. Жооп экинчиси Юлиан Григориан. Юлиан Григориан. Биз бул календарды учурда колдонуп жүрөбүз. Ошол азыр биз колдонгон календарды эмне деп атайт экен? Юлиан Григориан. Жөн гана Григориан деп аталат. Байболот: жоо, туура эмес. Кыргыз тили Жасмина тыбыштык жагынан өзгөрүлүп айтылып кабыл алынган сөздөр. Жооптору: биринчиси класс, школа, лампочка, экинчиси ынсап, сабиз, үчүнчүсү керебет, ирет, төртүнчүсү сессия, помидор. Керебет, ирет. Үчүнчү вариант кайталып. Үчүнчү вариант, керебет, ирет. Да. Бул тыбыштык жагынан өзгөрүлүп айтылып кабыл алынган сөздөр болуп эсептелинет. Жасминанын жообу туура. Дүйнөлүк тарых. Владимир Ильич Ленин Англиянын империализмине кандай мүнөздөмө берген? Жооптор: биринчиси сүткордук, экинчиси согуштук феодалдык, үчүнчүсү колониялык, төртүнчүсү юнкердик. Экологиялык. Кандай? Үчүнчүнү кайтап коесузбу? Жок. Сүткордук, согуштук феодалдык, колониялык, юнкердик. Феодалдык. Жок. Биринчиси сүткордук, экинчиси согуштук феодалдык, колониялык, юнкердик. Ошондо сенин туура жообуң кайсы? Колониялык. Колониялык. Нуркыз, сен өзү туура эле жооп берип атасың негизичи. Ошол вариантты туура тандап атасың. Бирок ошол вариантта айтылган жоопту туура эмес айтып атасың да. Ошон үчүн жанагы мындан мурунку берилген суроо дагы туура эмес болуп калган. Азыр болсо дагы так өзүңө ишеничсиз жооп берип атасың, бирок негизи жообуң туура. Нуркыздын берген жообу туура, балдар. Улантат Бехрузбек, физика. Мажбурлап нурлантуунун натыйжасында жарыктын күчөтүлүшү бул эмне? Жооптору: биринчиси рентген нуру, экинчиси лазер, үчүнчүсү термодинамика, төртүнчүсү электродинамика. Экинчи вариант лазер. Бул лазер деп айтылат, Бехрузбек. Жоо, туура. Гүлрухсор. Анатомия. Өпкө кабы, плевра канча катмарлуу? Жооптор: биринчиси 3 катмарлуу, экинчиси 4 катмарлуу, үчүнчүсү 2 катмарлуу, төртүнчүсү 10 катмарлуу. Үчүнчүсү 2 катмар. Өпкө кабы 2 катмардан турат экен. Гүлрухсор, жообуң туура. Кана Мумтоз бегимге биз кыскача суроо менен кайрылабыз. Мумтоз бегим ошол келечекте кандай кесипти тандап, кандай кесиптин ээси болгуң келет? Келечекке кандай пландарды коюп жүрөсүң? Мен келечекте Кудай кааласа жалпы республикалык тестированиялардан жогору балл алып, англис тили мугалими болом. Англис тили мугалими болушунун себеби эмнеде? Азыркы күндө англис тили дүйнө тилдеринин биринчи орунда турат. Ошончу. Ошол тилди сен тандадым. Окуучуларга үйрөтөсүң. Окуучуларга үйрөтөм. Англис тилинде сүйлөгөн эң мыкты келечек ээлерин тарбиялагың келет экен, Ооба. Рахмат. Анда суроо. Информатика. Анын ичинде силер файлдарды саласыңар. Эмненин ичине? Жооптору: биринчиси папканын, экинчиси заливканын, үчүнчүсү сервердин, төртүнчүсү пробелдин. Папканы. Папканын ичине файлдарды салабыз, Жоң туура. Байболот, география. Жер жүзүнүн кайсы жерлеринде жанар тоолор, жер титирөөлөр көбүрөөк болуп турат?
Жооптору биринчиси түздүктөрдө, экинчиси тоолуу аймактарда, үчүнчүсү Инд океанынын аралдарында, төртүнчүсү Карал аралдарында. Экинчиси тоолуу аймактарда. Тоолуу аймактарда жанар тоолор атылып, жер титирөөлөр көп болуп турат экен. Жооң туура абай болот. Жасмина, кыргыз адабияты. Кыргыз жаштарынын ичинен биринчилерден болуп, татар тилинде аңгемелерин ким жараткан? Жооптору биринчиси Мукай Элебаев, экинчиси Сыдык Карачев, үчүнчүсү Касымал Жантөшев, төртүнчүсү Бөкөнбаев. Варианттарды кайталап коесузбу? Биринчиси Мукай Элебаев, экинчиси Карачев, үчүнчүсү Жантөшев, төртүнчүсү Бөкөнбаев. Экинчи вариант. Жооп жок атак. Экинчи вариант. Кыргыз жаштарынын ичинен биринчилерден болуп, татар тилинде аңгемелерин ким жазыптыр? Карачев. Карачев, аты ким эле? Сыдык Карачев. Жасмина билип алган, мындан ары. Жооң туура. Кара Жасмина, мына сен быйыл 9 классты бүтөсүң да. Алдыңда кандай пландар бар? 9 классты бүтүп, окууну кайра эле мектептен улантасыңбы, же өзүң сүйгөн бир атайын кесиптик окуу жайдын студент болгуң келеби? Негизи эле кандай пландар? Планым негизи окууну кайра улантып, жалпы республикалык тестирлөөдө жогору бала алып, медакадемияга тапшырам дейм. Дарыгер кесибин тандайт экенсиң, Фармакология. Фармакология демек, дары жасап, анан аны элдердин оорусуна карап аны сунуштап, кыскасы фармацевт деген адисти алгысы келет экен Жасмина. Рахмат. Нуркыз суроо. Адам жана коом төмөндө берилген согуш тынчтык жууна туура келген жупту тапкыла. Жооптору биринчиси анархия тартип, экинчиси күрөш келишим, үчүнчүсү диктатура демократия, төртүнчүсү революция компромисс. Экинчиси күрөш келишим. Күрөш келишим. Жооң туура Нуркыз. Нуркыз азыр бизге ошол Араван районунда өзү окуп билим алып аткан номер 2 мектеп гимназия тууралуу айтып берет, Мухаммед Саид атындагы Гимназия. мектеп гимназия тууралуу айтып берет. Ал кандай мектеп, башкалардан эмнеси менен айырмаланат, кандай мугалимдер сабак берет? Ал мектеп орус мектеп. Орус тилинде сабак берет. Орус тилинде сабак берет. Анан ол жерде жакшы сабак беришет. Химия, биология, ошондой эле. Демек, химияга жана биологияга көбүрөөк басым жасалабы? Жок. Баарына эле жакшы эле басым жасалат. Жасалат. Бирок ошентсе дагы химиядан жана биологиядан берген мугалимдер сага өзгөчө таасир калтырып, демек ошол сабактар сага жакыныраак экен да? Ооба. Балким ошон үчүн дагы ушул сабактарды жакшы берет деп аткандырсың. Бехрузбек улантат. Биология. Кайсы өсүмдүктүн жемиши дарылыкка пайдаланылат? Жооптору биринчиси чычырканак, экинчиси спирея, төртүнчүсү арча, үчүнчүсү арча, төртүнчүсү лещина. Биринчи вариант чычырканак. Чычырканак бул дарылык үчүн пайдаланылат. Жооң туура. Гулирухсор. Гулирухсор Кыргызстан тарыхы. Баласагын шаарында байыркы доордо кайсы эл жашап өткөн? Жооптору биринчиси караханиттер, экинчиси скифтер, үчүнчүсү сактар, төртүнчүсү арамейлер. Биринчиси караханиттер. Баласагын шаарында байыркы доордо караханиттер жашаган. Жооң туура. Мумтоз бегим улантат. Акыркы айлампа. Зоология. Териси баалуу андатра жаныбарынын мекени кайсы? Жооптору биринчиси Европа, экинчиси Индия, үчүнчүсү Түндүк Америка, төртүнчүсү Япония. Түндүк Америка. Түндүк Америкада жашайт экен, андатра жаныбарынын мекени Түндүк Америка болуп эсептелинет экен. Байболот. Кыргыз тили. Багынычтуу түгөйү негизги сөз менен жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы менен эмес, маанилик жактан байланышуусун белгилегиле.
Жооптор: биринчиси ыкташуу, экинчиси башкаруу, үчүнчүсү ээрчишүү, төртүнчүсү таандык. Үчүнчүсү ээрчишүү. Ээрчишүү. Жооң туура, Байболот. Астрономия жасмена. Ар бир планета күндүн тегерегинде эллипс боюнча айланат. Ошол эллипстин бир фокусунда күн турат. Бул Кеплердин канчанчы закону? Жооптор: биринчи закону, экинчи закону, үчүнчүсү закону, төртүнчү закону. Биринчи закону болуш керек. Бул Кеплердин биринчи закону. Жооң туура. Нуркыз улантат. Нуркыз: анатомия. Аталган сөөктүн кайсынысында сары чучук бар? Жооптор: биринчиси жалпак, экинчиси кыска көңдөй, үчүнчүсү узун көңдөй, төртүнчүсү аралаш. Аралаш. Аталган сөөктүн кайсынысында сары чучук бар экен? Жооп 3. Биринчиси жалпак, экинчиси кыска көңдөй, үчүнчүсү узун көңдөй, төртүнчүсү аралаш. Узун көңдөй. Узун көңдөйдө сары чучук бар экен, Нуркыз. Жооң туура. Бехрузбек. Адам жана коом. Мамлекет тарабынан чыгарылып, мыйзамда бекитилген норма бул? Жооптор: биринчиси укуктук, экинчиси моралдык, үчүнчүсү мамлекеттик, төртүнчүсү саясий. Биринчи вариант укуктур. Укуктук мыйзамда бекитилген норма бул укуктук болуп эсептелинет экен. Бехрузбектин жообу туура. Кулируксор: география. Төмөнкү атмосфералык басымдуу областтарга байланыштуу абанын куюн сымал кыймылы эмне деп аталат? Жооптор: биринчиси антициклон, экинчиси циклон, үчүнчүсү атмосфералык фронт, төртүнчүсү жылуу фронт. Сурооду кайтарып коесузбу? Төмөнкү атмосфералык басымдуу областтарга байланыштуу абанын куюн сымал кыймылы эмне деп аталат? Жооптор: биринчиси антициклон, экинчиси циклон, үчүнчүсү атмосфералык фронт, төртүнчүсү жылуу фронт. Үчүнчүсү атмосфералык фронт. Бул экинчи варианты туура жооп. Ал эми Гулруксордун берген жообу туура эмес болуп калды. Экинчи варианты бул циклон. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи турда окуучуларыбыз кандай упайга ээ болушту? Биринчиси Мумтоз Бегим 25 упай, Байболот 15 упай, Жасмена 20 упай, Нуркыз 20 упай, Бехрузбек 25 упай, Гулруксор 10 упайга ээ болушту. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюндун шарты боюнча кайсы турда окуучуларыбыздын кайсынысы эң төмөн упай жыйнай турган болсо, ошол окуучу оюндан четтетилет деген элек. Азыр тилекке каршы Гулруксордун жыйнаган упайы баарынан эң төмөн экен. 10 гана упай топтоптур. Анда биз Гулруксорго ыраазычылык билдиребиз оюнга келип катышып бергендиги үчүн. Бул жерге келип, алдыңкы мурда алган билимдарымды сынадым. Мен жана окушум керек экен. Сиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда экинчи тур. Экинчи турда калган окуучулар категорияларды тандап алып, ошол категориядагы суроолорго жооп берет. Бизде манастануу, макалдар, музыка, спорт, эң деген категориялар каралган. Анда биринчи Мумтоз Бегим категория тандайт. Эң деген категория. Анда Мумтоз Бегим эң деген категорияны тандап алды. Баштайбыз. Евразиядагы эң ири мамлекет. Евразиядагы эң ири мамлекет. Пакистан. Евразиядагы эң ири мамлекет. Кайсыл экен, Мумтоз Бегим? Пакистан. Бул Россия. Жок, туура эмес. Кийинки суроо: дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма кайсы? Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма кайсы? Тез жооп беребиз. Жооп жок. Жок. Ниагара.
Эң биринчи китеп кайсы жерде жарыкка чыккан? Эң биринчи китеп Кайсы жерде жарыкка чыккан? Германияда. Германияда жарыкка чыккан. Кийинки суроо. Эң алгачкы олимпиадалык оюндар канчанчы жылы болгон? Суроону кайталап коесузбу? Эң алгачкы олимпиадалык оюндар канчанчы жылы болгон? Жооп жок. Биздин заманга чейинки 776 жылы. Кийинки суроо. Эң кичинекей канаттуу кайсы? Калибри. Калибри. Жоо, туура. Анда бай болот категориялар тандайт. Кайсы категорияны тандайсың? Кайталап коесузбу категорияларын? Бизде азыр спорт, манастануу, музыка жана макалдар категориясы бар. Музыка. Музыка категориясы. Биринчи суроо. Балалайка кайсы элдин музыкалык аспабы? Россия. Кайсы элдики экен? Россия. Мамлекет сураган жокмун, кайсы элдики? Орустардыкы. Орустардын музыкалык аспабы. Жоо, туура. 4 адамдан турган музыкалык топ эмне деп аталат? Группа. 4 адамдан турган музыкалык топ. Ошол группанын аты бар экен. Ошол группа кандай деп аталат дейт? Жооп жок. Квартет. Кийинки суроо. Комуздун оозго ылайыкташтырылган түрү эмне деп аталат? Ооз комуз. Ооз комуз деп аталат. Ырга оон жараткан адамды ким деп айтабыз? Жооп жок. Композитор дейбиз. Аида, Риголетта, Травиата сыяктуу улуу операларды ким жазган? Жооп жок. Джузеппе Верди жазган. Жок болуп калды. Анда Жасминада кезек. Кайсы категорияны тандайсың? Макала карт. Макалдар категориясы. Мен макалдардын биринчи бөлүгүн айтам. Сен экинчи бөлүгүн улап таап айтып кетишиң керек. Таттуу калыптан көрө Ачуу чындык. ачуу чындык. Жакшы азаматсың. Кийинкиси китеп билим булагы. Китеп билим булагы. Жооп жок. Билим өмүр чырагы. Билеги жоон бирди жыгат. Билими чоң, миңди жыгат. Билими күчтүү, миңди жыгат. Кийинкиси ооруну жашырсаң. Жооп жок. Өлүм ашкере кылат. Отту көөлөсөң өчөт. Душман. Жооп жок. Отту көөлөсөң өчөт. Кошунаны көөлөсөң көчөт дейт. Канан Нур кыз, кайсы категорияны тандайсың? Манастануу. Манастануу. Биринчи суроо. Семетей эпосундагы Гүлчоро кимдин уулу? Алмамбеттин уулу. Жоо, туура. Кийинкиси Сейтек эпосундагы сырткы баскынчылардын өкүлү ким? Жооп жок. Сарыбай. Замандан заман өтүп жер үстүндө кыргыз тили жашап тургуча Манас биздин улуттук туу чокубуз катарында тура бермек деген сөздөрдү ким жазган? Жооп жок. Чыңгыз Айтматов жазган. Чоң казатта аскердин эсебин алганда он башы Баймат кимди унутуп калат? Манасты унутуп калат. Манаста Алмамбеттин мусулман динине өтүшүнө ким себепкер болгон? Жооп жок. Көкчө себеп болгон. Жооп жок болду. Анда азыр Бехрузбек жооп берет. Бехрузбекке азыр сага бир гана категория калыптыр. Спорт категориясы. Олимпиадалык оюндардын мекени болуп кайсы өлкө саналат?
Жоқ. Греция. Олимпиадалык оюндардын белгиси болгон 5 шекекче эмнени билдирет? Жоқ. 5 континентти билдирет. Кийинки суроо. Бул спорттун түрүндө оюнчулар томпой менен ашыктарды атышат. Бул кайсы оюн? Сурооду кайталап коесузбу? Бул спорттун түрүндө оюнчулар томпой менен ашыктарды атышат. Бул кайсы оюн? Томпой. Томпой эмес, ордо оюну. Ой. Томпой менен атышат. Ошол ордо оюнун ойношот. Жок, туура эмес. Кийинки суроо. Футбол оюну 2 таймдан турат. Ар бир тайм канча мүнөттөн? 45 мүнөттөн. 45 мүнөттөн. Футбол оюнунда сары карточка эмнени билдирет? Эскертүүнү билдирет. Эскертүүнү билдирет. Жок, туура. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү тур боюнча Мумтоз Бегим 15 упай, Байболот 10 упай, Жасмина 10 упай, Нуркыз 10 упай жана Бехросбек дагы 10 упайга ээ болушту. Негизи, жана айтып өткөндөй эле, кайсы окуучунун упайы төмөн боло турган болсо, оюндан четтетилет дегенбиз. Биз азыр 4 окуучунун экинчи турдагы упайы 10дон болуп калган. Бул 4 оюнчуну чыгарып жиберсем, анда туура эмес болуп калат. Андыктан мен биринчи жана экинчи турдун упайын кошуп көрөйүн. Мына ошондо кайсы окуучунун упайы төмөн боло турган болсо, ошол окуучу оюндан чыгат деп эсептейли. Азыр биринчи жана экинчи турдун жыйынтыгы боюнча Мумтоз Бегим 40 упай, Байболот 25 упай, Жасмина 30 упай, Нуркыз 30 упай, Алим Бехрусбек 35 упайга ээ болду. Демек, биринчи экинчи тур боюнча жыйынтык чыгарганда Байболоттун упайы эң төмөнкү болуп калыптыр. 25 упай. Башка окуучулардан айырмаланып. Анда Байболотко биз ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, эң мыкты бааларды алып, жакшы окуйт деп ишенебиз. Мен бул жерге келип, өзүм билмеген нерселерди билдим. Андан кийин көп китеп окушту түшүндүм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда 3-чү тур. 3-чү турда калган окуучуларыбыз логикалык суроолорго жооп беришет. Адаттагыдай эле 3-чү турду дагы Мумтоз Бегим баштап берет. Мумтоз Бегим, анда сага суроо. Адам анын иштешин каалайт, бирок иштеген кезде аны ыргытууга, ачууланып өчүрүүгө шашат. Бул эмне? Будильник. Будильник. Жок, туура. Кийинки суроо. Чийки түрүндө жебейт, бирок бышкан соң таштандыга таштайт. Ал эмне? Сурооду кайталап коюңуз. Чийки түрүндө жебейт, бирок бышкан соң таштандыга таштайт. Ал эмне? Жок. Бул лавр жалбырагы. Анда Жасминада кезек, кандай идиштен тамак иче албайсың? Жок. Кандай идиштен тамак иче албайсың? Жок. Бош идиштен тамак иче албайсың. Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт? Уктадыңбы? Деген суроого. Не деген? Уктадыңбы? Уктадыңбы, уктап жатасыңбы, сиз уктап жатасызбы деген суроолорго жооп берүүгө болбойт. Жок, туура. Анда Нуркызда кезек. Байыркы Египет падышасын эмне деп аташкан? Жок. Фараон деп аташкан. Кийинкиси. Ал эң каттуу минерал. Минералогиялык шкала боюнча 10-чу катарда турат. Аны зергердик менен кырдаалып, жылмалангандан кийин бриллиант деп аташкан. Бул кайсы минерал? Жок. Бул алмаз. Жок. Бехросбек. Папканын же портфелдин ичинде эмне бар экендигин көрүү үчүн силерге ушул жабдык керек. Ал кайсы жабдык?
суроону кайталап коесузбу? Папканын же портфелдин ичинде эмне бар экендигин көрүү үчүн силерге ушул жабдык керек. Ал кайсы жабдык? Ачыш керек. Жок, ал кайсы жабдык? Кайсы жабдыкты ачасың? Ошо эмне деген жабдык дейт? Ошол жабдыктын аты эмне дейт? Жооп жок. Монитор. Кийинки суроо. Петр биринчи Америкадан гүл катары алып келген жашылча азыр ашканада кеңири колдонулат. Ал кайсыл жашылча? Помидорбу? Жок. Помидор эмес. Жооң барбы Бехрузбек? Капуста. Бул картошка болчу. Жооң туура эмес. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз 3-чү турду жыйынтыктап алдык. 3-чү турда Мумтоз бегим 2 суроонун бирөөсүнө жооп берип 5 упай алды. Жасмина дагы 2 суроонун бирөөсүнө жооп берип 5 упай алды. Ал эми Нуркыз менен Бехрузбек 2 суроого тең жооп бере алган жок. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен биргеликте жалпы жыйынтыкты угабыз. Жалпы жыйынтык боюнча Мумтаз бегим 50 упай, Жасмина 40 упай, Нуркыз 30 упай, ал эми Бехрузбек 35 упайга ээ болушту. Демек, бүгүнкү көрсөтүүдө Мумтаз бегимдин топтогон упайлары баарынан эң жогорку экен. Андыктан бүгүнкү көрсөтүүнүн жеңүүчүсү деп Араван районундагы Мухаммад Саид атындагы 2-гимназия мектебинин окуучусу Мумтаз бегим деп табылды. Мумтаз бегим кийинки жумада боло турган райондук турга келип катышып, өз мектебинин намысын коргомокчу. Ал эми биздин көрсөтүүгө келип катышып болгон күч аракеттерин жумшап беришкен окуучуларыбызга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы окууларыңарга ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми мен сиздер менен коштошом, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кийинки эфирде жолугабыз. Ага чейин баарыңыздар саламатта туруңуздар. Бүгүнкү таймаштан мен билдим, билгенимден билбегеним көбүрөөк экен. Дагы окуп билим алышым керек. Мен бул жерге келип билбегенимди билдим. Көбүрөөк китеп окушум керек экен. Мен Мумтаз бегимге умат тилейм. Мен бүгүнкү таймашта аябай көп нерсени билип алдым, билбегеним көп экен. Мумтаз бегим ийгилик каалайм. Мен бүгүнкү таймашта билбегендеримди билдим. Эми Кудай кааласа, өз мектебимди намысын коргоп, райондук турда да биринчи местелерди алышка аракет кылам.